Саламатсыздарбы, урматтуу биздин коноктор, катышуучулар. Бул жерге 2-3 конокторду чакырдык. Нуриет Абдулазиз, бул Телескоп каналынын негиздөөчүсү болобу, азыр дагы таанышабыз. Андан соң бизге дагы Талант Жайлообаев кошулду. Дагы да өзүнүн бир жаңы долбоору менен. Менин атым Азамат Токтокунов, мен IT программистмин. Германияда жашайм. Акыркы 5 жылдан бери, акыркы 2 жылдан бери кыргыз тилине пайдалуу контенттерди жаратуу үстүндө иштеп атам. Контентчи деген долбоорубуз бар. Ошол жактан макалаларды чыгарабыз. Анан ошол контентчи долбоорунан Кажы Кужуу деген подкаст жаздырып баштаганбыз. Уже 40-чы подкаст жаздырып калдык. Кыргыз тилинде көптөгөн белгилүү коноктор да келди. Ошо менен биз кыргыз тилин подкаст индустриясында көтөргөнгө жардам берип атабыз. Негизи эле биздин менин ойлорум бул кыргыз тилин жөнүндө сүйлөп отурбастан бир кандайдыр бир иш аракеттерди жасай берсек болот, өзү алдынча эле деп баштагам. Анан рас ошонун натыйжасында көптөгөн кызыктуу адамдар менен таанышып атап, көптөгөн кызыктуу долбоорлор келип атат. Мына сиздер дагы азыр ошол күбө болуп аралашып атабыз. Анан болсо биздин жолугуш ошол Телескоп каналында тил жоголсо дин жоголобу деген видеону көрүп алып аябай неме болдук командабыз менен. Дин жоголобу же дил жоголобу деп мындай сүйлөшүп калдык. Анан Нуриет мырзаны да чакырып сүйлөшүп көрөлү. Каналдын максаты эмне болчу эле, анан эмне иштер болот, деги эле идея жөнүндө сүйлөшсөк болот деп. Анан Нуриет мырза, сөздү сизге берейин. Өзүңүздү тааныштырып, анан баштайлы ишибизди. Рахмат. Таанышканга кубанычтамын. Менин атым Нуриет Абдулазиз. Атым Нуриет, фамилиям Абдулазиз. Бул баягы Мыктыбек Арстанбек дегендей эл ичинде башка, анан паспортто башка болот го бизде кыргыздарда. Тынчтыкбек Шорот деген жок. Меники паспортумда да ушундай. Атайын 2 жыл мурун өзгөрткөнмүн. Баарын кыргызча тартипке коюрайлы, эл аралык тартипке коелу. 33 жаштамын. Үй бүлөлүмүн. Өзүм Жалал Абадтын кулуну боломун. Азыр Бишкекте турам. 8 жылдан бери бул жакта мемлекеттенем. Кайрымдуулук жаатында иштейм мен негизинен. Бирок бир акыркы 5-6 жылдан бери бир аз анча-мынча котормо иштер менен, анча-мынча публицистика, макала жазуу менен алектенип жүрдүк. Анан могу карантин бизге таасир берди. Карантинде бир аз жөн отурбай биз түркчө кинолорду которуп аттык элек. Анан кийин бара-бара жакшы угулбай атат окшойт, связь слабый дейт. Мага жакшы угулат. Жакшы. Анан неме Телескоп деп канал ачып, былтыркы сентябрдан бери иштеп атабыз негизи. Негизи мунун негиздөөчүсү Үн коштогон Мансур деген досум бар. Мансурбек Канназар деген, аны көп эле тааныйт, өзү режиссер. Анан ал экөөбүз негиздеген менен, бирок мен немесине гана, маңызына гана жооп берем. Текстин жазып, маңызына жооп берем, тематикасынын баарына. Үн коштогон жагына, ошо монтаж жагына баарына ошол Мансур мырза жооп берет баарына. Көптөн бери бир аз туруп калды. Биздики бир аз туруктуулукта болбой атат, бирок элдин талабы негизи күчтүү экен. Негизги биринчи максатыбыз идеяны да сүйлөсө болот деп атат. Негизи 30 жылдан бери бизде дин таратуу жаатында жаңылык жок болуп, диний адамдар бир сыйра динге башкоту менен кирди дагы, анан кайра артка кайта баштады азыр менимчечи, байкашымча. Анткени диндин моундай ритуалдык гана үстүрүктөн христиандыктын бир белгисиндей эле, христианчылык сымал эле болуп калды да. Мисалы, христиандар жумасына бир чиркөөгө барып, анан кезде майрамдап койбосо эле, андан башка бир христианчылыктын бир тутуна турган бир принциптерден башкасын карманбаган эле. Биздин деле мусулман коомчулук Кыргызстанда бара-бара ошо ритуальный эле деңгээлде болуп атат да. Намазын окуп коет, жума намазга барып, же орозосун тутуп коет, бирок жашоосунда ошол диний неме жок да, дин принциптери же болбосо адеп аклагын оңдобой атат. Мамиле көптөгөн институттар коомдогу, үй бүлө институту жана башкалар ошо дин таасир бере албай атат да ошолорго. Ошону биз токташтыралы деп, эми бизде основной дин жайылганда баягыдай монотонно эле баардыгы бирдей эле нравоучение деп коет го, баары эле чыгып бир молдоке чыгып сүйлөп аткан да. Анан баарыныкы эле окшош да контент по сути алганда. Биз ошо контентти бир аз тарых аркылуу дагы динди айтса болот негизи. Анткени кыргыз эли бир аз тарыхка кызыккан эл да. Ушул тарых аркылуу кылалы да, анан
тарыхтагы унутта калып кеткен кээ бир улуу инсандардын өмүр баяндарын же бир кайсы бир окуяларды чагылдырып ушу элге жеткизели дедик да. Анан ортодо тарых менен кошо мына коомдо дагы болуп аткан көйгөйлөр бар да. Ушул көйгөйлөрдү бирден чыгаралы деп августтан биринчи негизи UFC'ни чыгарганбыз. UFC деп баягы мушташ боюнча эмне үчүн ушу мушташтын артынан ушул пропаганда болуп бизде коомдо ушул мындай алдыңкы катарга чыгып кетти да. Күрөш, футболдон дагы көбүрөөк UFC көргөндөр. Анан экинчиси могу тил маселесин козгодук. Мындан ары дагы мисалы Корей маданиятынын таасири K-pop деп коет азыр. Андан сырткары дагы көп үй бүлө институтун кантип талкаланып атат, ушулар боюнча ар бирине мындай кенен кайрылып ушуларды козгойлу деген ниетибиз бар. Анан тил маселеси негизи менин жеке өзүмдүн көйгөйүм деп ойлойм. Мен жеке өзүм садиктен баштап эми бала бакчада, мектепте, университетте жалпы жонунан 15 жылдан ашык орусча тарбияланып орусча окудум да. Анан 25 жашка чейин бир кыргызча китеп окуп калыптырмын негизи. Мындай эстесемчи, баарын эле орусча окуптурмун. Анан бирок кийин кыргыз боло алдым да, мындай айтмакчы. Кайрадан кыргыз боло алдым. Анан бирок азыр могу Бишкекте мен байкашымча, мен өзүмдүн балдарым да кыргыз мектепте окуйт, бирок үйдө кыргызча сүйлөйбүз, балдарым кыргыз мектепте окуйт, бирок сүйлөшкөндө дагы деле орусча кошуп аралаштырып сүйлөдүм. Анткени чөйрөдө баары орусча сүйлөп атат да, орус тилде болуп баратат. Мисалы биздин коробузда, мен жашаган жерде короодо 45-50ге жакын кыргыз балдар ойнойт. Ошолордун баары орусча сүйлөшөт бири-бири менен. Анан бул көйгөйдөн ойлонуп, мен ойлодум да, бул тил жоголсо, бул менен кошо сиз туура айтасыз, Азамат мырза, дил жоголот, бирок дин да жоголот. Негизи мен муну жазсам көп өзүнүн эле динди карманган адамдар мага каршы чыкты. Динди Кудай сактайт, дин жоголбойт, тил жоголсо дин жоголбойт дейт. Бирок ошо динди кармаганда инструменттердин бири тил да. Тил кетсе маданият кетет, тарых кетет, ошону менен кошо адамдын баягы идентификация өзүнүн да өзөгү кетет, өзөгү менен кошо дини да кошо кетет. Анан ошого кайрылып бизде эми баягы бул балким медианын да бир немеси болсо керек, куралы болсо керек, баягы элге шок тест көрүп калган, мына өчүрдү, ит кылды деп атпайбы баары эле. Бизде эми андай анчалык деңгээлге түшпөсөк дагы, бирок элди мындай бир пикирин өзүнө тарта турган кылып, тил жоголсо дин жоголобу деген тематиканы ошон үчүн койгонбуз да. Эл бир аз мындай ойлонуп көрсүнчү депчи. Анткени биздин негизги биздин баягы контентибизди көрүүчүлөр бул дини, тарыхка, динге кызыккан ушундай адамдар да. Саясатка, дин саясатына жалпы эле. Анан ошон үчүн тилге кайрылдык, тил маселесине негизи өтө бул менимче кумтөрдө башка маселеден да өйдө турган маселе да, тил маселеси. Анан көп нерсени айта албадык. Негизи эле мен оюмдагы нерсенин бир 30%-ын гана кагазга түшүрөм. Ошо кагазга түшкөндөн кийин дагы 2-3 жерден цензура болуп атып туруп, анан ошонун дагы жазылгандын дагы 30% гана чыгып атат да, элгечи тартууланып. Мен чындап эле жүрөгүмдөгү болгон нерсени жазсам, анда балким мени шовинист деп чыгабы же билбейм, анда туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн да. Бирок тилдин абалы кыйла эле оор бизде. Абдан эле оор экен. Мен ошону изилдеп атып бир жума 10 күн даярданып ушу макалага. Ушу көбүн көрүү өтө кейиштүү абалда экен да. Анан муну биз баягы мамлекетке төңкөп, бийликке төңкөй берет экенбиз. Анан негизи ар бир жаран өзү эмне жумуш кыла алат дегенде, мен муну Азамат мырзанын демилгеси менимче сонун нерсе. Бул баягы бирөөгө шылтап койбостон, мамлекет кылсын да, өкмөт кылсын да дебестен, ар бир өз колдон келишинче өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Биринчи кезекте өзүбүз сүйлөшүбүз керек, өзүбүз жайышыбыз керек. Анан мисалы чындап эле кыргыз тилинде көп китептер аз. Техника мисалы IT, мен өзүм дагы Азамат мырза менен кесиптешмин, бирок иштеген эмесмин. Кесибим боюнча программистмин мен дагы. Анан бирок иштебедим. Бул жаатта мисалы кыргыз тилге которулган эмес да көп мээнеттер. Медицина жаатында, техника болсун же башка тармактарда бизде эме тилге, биздин тилге ыңгайлашкан эмес. Ошон үчүн орусча окуйт баары. Мисалы айылдан келген балдар өзүнүн кесибин жакшы деңгээлде өздөштүрүш үчүн айласы орусча окуганга мажбур да. Анткени кыргыз тилинде адабият жок. Ошол тил адабиятты биз көбөйтүшүбүз керек, иштешибиз керек. Ошол эле кыргыз Википедиясы, башка маселелер, ошолор менен толтуруш керек маалыматтар менен.
Аны ошондо гана көбөйөт да. Анан жөн эле баягы кур эле айтып сындаган менен менимче кыйын го. Мен жеке буну өзүмө баягы тийиштирип да алгам экен. Бул жеке менин маселем. Мен туугандарымдын көбү мигрант. Баарыбыздын эле туугандарыбыз болсо керек, мигрант туугандарыбыз. Ошолордун көбү орус мектепке берип атышат, чет өлкөлөрдө. Бул жерге да кайра Кыргызстанга келсе деле орус мектепке берип атат. Анткени келечекте Россияга барып кыйналбай иштесин дегендечи, бул баягы алдын ала эле баягы кулдук мүнөздүктү калыптандырып атат да. Неге ошол эле Германияга үчүн немис тилин өздөштүрсө болбойт, же англис тилин өздөштүрсө болбойт. Эмне үчүн өздөштүргөндө орусча айтканда ущерб родному языку деп коет го, өз эне тилине зыян келиш керек. Биринчи эне тилин бышыктап алып туруп анан үйрөнсө болбойбу деген. Ошо мен күнү түнү ошону ойлоном да, анан ошондон көйгөй бар. Анан менин үйүмдө бир балам кыргызча таза сүйлөйт. Ортончу балам бир аз орусча сүйлөйт. Анан кичи кызым эми тили чыгып атат. Анан ошого азыр экинчи балам менен күрөшүп эптеп ошол күндө жомок айтып берип, китеп окуп берип атып, аран кыргыз кылып атам да. Анан эми канчасы бул кайдыгер да негизи. Кылбай атат бул жумушту. Анан мен өзүм эле айылдык досторумдун көбү орус класска берди. Азыр айтат 4-5 класска келгенде уже балам кыргызча сүйлөсөм түшүнбөй атат. Мен болсо орусчам жетпей атат депчи. Ошондо эртеге бир аягыл тиги Тургенев жазгандай отцы и дети дегенде аталар менен балдардын бир мууну, эки муунун ортосунда бири-бирин түшүнбөгөн муун пайда болуп калабы дейм да, бир 10-15 жыл. Сөз мындай темп менен кетсечи. Анан кыскача ушул. Кыскача деп узун сүйлөп койгон окшойт, кечирим сурайм. Жок, жакшы, чоң рахмат, Нурет мырза. Абдан жакшы иштерди кылып атыптырсыз. Чындап эле ушундай чоң көйгөй бар. Мен дагы мисалы Бишкекте жашап жүргөндө жумушум баары орусча, мектеп, садиктин баары орусча, айлана чөйрөм баары орусча. Анан балдарымды кыйнай берем да, эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүң депчи. Кантип сүйлөйт, кантип жок. Айлана чөйрөсүн баары орусча сүйлөп атса, анан азыр дагы ушундай чоң көйгөй барып YouTube'да ачат да, YouTube'да ачса анан бир кыргыз эч нерсе таба албайт. Анан өзүң орусча сүйлөп, анан балдарыңа кыргызча сүйлө десең да мындай туура эмес иш көрүнөт экен да. Анан кой деп бүт долбоорлордун баарын кыргызча жазап атам, кыргызча иштерди кылып, мына азыр дагы кыргызча сүйлөшүп отурабыз. Анан бизде дагы коноктор кошулду. Турат мырза жаңы кошулуп темага жаңы кирип атат окшойт. Анда биз биринчи Талант мырзага сөз берели. Талант мырзанын дагы ушундай көйгөй бар экен, ал дагы иммигрант экен, алыс мамлекет болбосо да жакын жакта экен. Бирок ал дагы бир жакшы долбоорду баштап атат. Ошол долбоор жөнүндө өзү айтып берет окшойт. Талант мырза, сөз сизде. Эми мени токтотпосоңор, менин сөзүм узун да. Мен жашым 45-те. Мен дагы орус мектепте окуп, жалаң орусча сүйлөчүмүн, кыргызча такыр сүйлөчү эмесмин. Анан мектептен кийин дароо эле чет мамлекетке кеткем. Турцияда 13 жыл жашадым. Андан кийин Белоруссияда 2 жыл жашадым. Андан кийин келип Казакстанга көчүп кеттим. Казакстанда, Алматыда азыр акыркы 12 жылдан бери Алматыда жашайм да. Кыргызча мага такыр керек болгон жок өмүрүмдө. Анан бир 3-4 жыл мурда ошо эне тилимди үйрөнөйүн деп өзүмө максат коюп, ошентип үйрөнүп алдым да акырындан. Анан акыркы бирок кыргызчаны үйрөнүп атканда ошо маалыматтын тартыштыгына күбө болуп, өтө кыйналып, ошо баягы убактымды текке кетиргендей сезгеним үчүн таштап салдым да. Кыргызчаны уланткан жокмун, өнүктүргөн жокмун, өөрчүткөн жокмун. Англисчеге өтүп кеттим. Ошо пандемия башталгандан бери акыркы 1,5 жылда англисчени үйрөнүп, ошол upper intermediate деңгээлине жеткизе алдым да. Анан ошол жерде англисчеде extrapolate деген сөз бар экен. Экстраполировать орусчасы. Бир маселенин жыйынтыгын башка маселелерге дагы салыштырып көрүп, анан ошол жерден эмнеге мисалы башка маселелерде ошондой жыйынтык чыккан жок, же эмнеге ошентип чече алган жокпуз деген түшүнүккө барыш үчүн өтө туура сөз экен. Бирок ал орусчада жок болгон үчүн кыргызчада билбейм барбы жокпу. Ошону англисчеде эмнеге интернетте маалымат толтура, кыргызчада жок деп ошол ой менен биздин демилгебизди баштаганбыз.
демилгенбиз да, баягы билбегендер Кыргызстан боюнча 10 миңден ашыкча кыргыз тил мугалими бар экен да. 40 райондо 2262 мектеп деп ошондой бир маалыматыбыз бар. Бул маалымат такталган эмес. Ошол 10 миң мугалим эгерде ар бири өзүнүн жеке YouTube каналын ачып туруп ошол жерге маалымат чыгарса, өздөрүнүн бул жарнама катары болуп калат. Жарнаманы кылып ошол канал аркылуу өздөрүнө кардар таба алса, ошол жерден акча тапкан үчүн ошол каналын өзүн өнүктүрөт деген үмүттө болуп атабыз. Ошону ар бир мугалим ошол жерден баягы өзүнүн каналын өнүктүрүп, ошол жерде маалыматты улам толуктап улантса, анда маалымат дагы көбөйөт. Бирок баягы албетте баягы жапа тырмак жасалган үчүн сапаты төмөнүрөөк болушу мүмкүн башында, бирок кийинчерээк баягы ээленип ошол сандан сапатка өтөбү деген үмүт менен баштадык. Эми баягы адистер менен сүйлөшкөндө көпчүлүгү мындай пессимист көзү менен карап, бул деген популизм деп айтып атышат да. Бирок биздин расмий уюмдар, баягы министерство сыяктуулар болсо көп каражат жумшап атат бул багытта. Бирок жыйынтык чыкпай атпайбы? Мындай караганда биз азыр чогулганыбыздын да себеби ошол болуп атпайбы? Көйгөй бар, аны деген кабыл алыш керек да биринчиден. Анан мунун баягы чечим жолдорун издеш керек да. Ошон үчүн чечим жолдорун мен адис эмесмин, мен бул тармактан эмесмин, ошон үчүн адистерге таштадым да. Мына мондай канал ачсаңар эгерде, жок дегенде англисчени туурап туруп ушул жерде маалыматты чыгарып койсок, балким бирөөнүн ишине жарайт деген ой менен баштаганбыз. Бирок ошол учурда ар кайсы кызыктуу адистер менен таанышып, ошолордун бирөөсү дагы Турат мырза менен таанышып калдык. Турат мырза дагы ошо кыргызча үйрөнүү үчүн тиркеме жасайлы деп ошону буюрса, аны дагы баягы чогуу биргеликте ишке ашырабыз. Анын тышында орустардын бир Puzzle English деген англисчени үйрөткөн каналы бар. Ошол жерде баардык темалар, ошо тил үйрөнүү, англисчени үйрөнүү боюнча баардык темалар бир каналда консолидированный болуп чогултулган да бирге. Ошондой кылып, эгерде кыргызчаны дагы чогулта алсак, ал үчүн албетте баягы каражат керек болот, студия керек болот, ар кандай баягы колдоо керек болот да. Ошону дагы балким ишке ашырсак дагы жакшы болор эле деп ойлоп атабыз. Анан англисчени дагы үйрөнүп атканда бир нерсеге күбө болдум. Ал жерде дүйнөдө тилди ар кайсы тилди үйрөнгөнгө аракет кылган эл көп экен өтө. Алар баягы убактысын пайдалуу жана кызыктуу өткөргөнгө каалап, ошо тизмени алышат экен да. Ошо тизме менен эле тизмеде кайсыл тил бар болсо, ошону эле үйрөнгөнгө аракет кыла берет экен да. Ошонун маданиятын үйрөнгөнгө аракет кылышат экен. Эгерде ошондой элге мисалы биз кыргыз тилин үйрөнгөнгө бир мүмкүнчүлүк берсек, балким ошол кишилер бизге кийин мейман катары баягы мамлекетибизге келип, ошол жерге акчасын короткондо баягы самолетко билет алышат, мейманканага акча коротулат, баягы тамак аш, сувенир, ары бери кыдырганга, ошондо баягы экономикабызга дагы салымы болобу деген үмүтүбүз бар. Эми Инстаграмда Тилимпоз деген бир кызыктуу канал бар. Ал мырза менен сүйлөшүп атканда, ал кызыктуу нерсени айтып берди. Муну билчүбүз, бирок эстен чыгып кетти да. Афганистанда, Кытайда, Памирде, Турцияда, Ванда биздин ошо кыргыздар жашайт да. Алар болсо биздин атка минерлер барганда ал жака дайыма кыргыз тил мугалимин бизге баягы жибергиле, ошону бир камсыз кылып бергиле деп суранышчу эле да. Бирок баягы биздин жетекчилерди деле түшүнсө болот, алар ошондой бир жоопкерчиликти ала алышкан жок үстүнө. Себеби дегенде ал жака мугалим жиберип, анын баягы коопсуздугун ким
камсыз кылып берет да. Ошол нерселер үчүн болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок азыр алардын кыла албаганын ошо ким каналдарды ачып туруп ошол кыргыз тилин үйрөткөнгө баягы толук маалымат бере алса, ошол маселелер дагы автоматтан чечилип кетиши мүмкүн экен да. Бул ошо бир маселе да. Экинчи маселе мугалимдердин айлыктары жетишсиз. Ошо өздөрүнүн каналы аркылуу өздөрүнө ошо кошумча ошо кардартап алса, анда кошумча акча тапканга да мүмкүнчүлүктөр болот. Ошон үчүн баягы ал дагы маселе чечилет. Анан эгерде баягы тилди үйрөнгөндөрдүн саны дагы көбөйсө, анда балким ошо мамлекетке дагы пайдасы тиет деп ойлойм да. Себеби дегенде, мисалы Россияга 1 миллиондон ашыкча жараныбыз кетиптир. Москвада расмий түрдө 780 000 киши каталат экен да, бир эле шаарда. Ошол жерде 17 тил үйрөткөн, кыргыз тилин үйрөткөн борбор ачылыптыр. Буну дагы биздин мугалимдер ачып ошол жерде мугалимдик кылат. Алардын дагы алган ошо берген сабактарынын акысы дагы бир топ эле жакшы акча экен да. Ошо талап болбосо ошончо борбор ачылмак эмес эле деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол YouTube каналдарды ачыш керек да. Эми акыркы күндөрдө пресса менен дагы сүйлөшүп, аларга дагы ушул көйгөйдү улуттук маселеге айланып кеткенин түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Себеби дегенде жанагы биз сиз айтып кетпедиңизби мурда, бир үй бүлөнүн мүчөлөрү өз ара ошо тил табыша албай калып атат депчи. Мен дагы ошондой болчумун. Мен өзүм ошол нерселерди жашап, эмнеге мен кыргызча мурда сүйлөчү эмесмин такыр. Себеби дегенде мен сөз байлыгым жетишпей, оюмду толук кандуу мындай жеткире албасам, эмнеге мен сүйлөйүн да. Азыр деле көп сөздөр мисалы колдонулбайт го. Ал сөздөр үйрөтүлбөйт. Сөздүктөрдүн сапаты да өтө төмөн да. Ошон үчүн ошо YouTube канал ачкан мугалимдер бир эле сөз үйрөтсө, ал деле пайда болушу мүмкүн дейм да. Бирок биздин ошо мамлекеттик уюмдар ошо бир сөз үйрөткөндү туура эмес көрүшөт деп ойлойм да. Ошондой кабыл алышабы же эмнеге азыркыга чейин ошо бизге керектүү бир сөз болсо деле ошол нерселер үйрөтүлгөн жок да. Пандемия учурунда бир нече канал ачылыптыр. Жана Санарип мугалим, бир топ эле долбоор жасалыптыр. Кудайга шүгүр да. Бирок алар уланбаптыр да. Бул уланбаганынын себеби ошол элибиз интернеттин күчүн, интернеттин канчалык пайдалуу болгонун сезишпептир, түшүнбөптүр. Бул ошонун нышаны го деп ойлойм да. Ошон үчүн муну биз эле чече калбайбыз. Муну жалпы ошо бул көйгөй менен кызыккандардын башына эгерде кошулса, ошондо балким ар кайсы багыттарды бири-бирибизге чечим жолдорун айтып берип, бири-бирибизге колдосок, ошондо дагы оңоюраак чечилеби деген ойдомун да. Ошол кыскачасы. Чоң рахмат. Абдан туура айтасыз. Анан ошо бүгүн да жолугушканыбыздын бирден бир себеби бири-бирибиз менен таанышып, ошол жаратмандар биригип, анан бири-бирибиздин долбоорлорубузду жардам берип, кандайдыр бир мисалы жардам кеңештер керек болсо, же болбосо башка бир тааныштарды кошуш керек болсо, ошол нетворкинг кылып, ошол эле сөздөрдү же болбосо идеяларды сүйлөшүп, кантип өнүктүрсөк болот десек болот. Анан биз өзүбүз жагынан Тил Ордо деп азыр ачып атабыз. Бул Тил Ордо чоң проекттин бир долбоору. Негизи чоң долбоор бул Чөйрө деген долбоор.
чөйрө деген долбоордо биз ошол дүйнө жүзүндөгү мекендештерди, ошо жаратма мекендештерди бириктирип, анан алар менен биргеликте ушундай жабык социалдык сетте, жабык Discord серверинин ичинде ар кандай долбоорлорду сүйлөшүп, анан ошолорго жардам беребиз да. Анан ал долбоорду ушул биз азыр жазып атабыз, ал жарыкка чыга элек, анан жарыкка чыгарган соң ал жака адамдарды чакырып киргизип, ошол долбоорлордун үстүнө иштешебиз. Анан башында мындай бекер кылалы деп атканбыз, азыр кайра негиздөөчүлөр менен биригип бир аз концепциясын өзгөртүп атабыз. Ал жака мындай бир аз платный кылалы деп атабыз, анткени ошол түшкөн акчаны кайра эле долбоорлорго сарптаганга, ошол долбоорду алып барып жүргөн адамдарга мындай краудфандинг сыяктуу кылып, ашар сыяктуу кылып бири-бирибизге жардам бергенге деп жасап атабыз. Анын үчүн айтмакчы, ошол краудфандинг проект платформада жасалып атат, ашар деген. Анан мисалы кээ бир долбоорго кандайдыр бир акча жетпей атса, ошол ашарды чыгарып туруп, баарыбыз чогултуп алдын ала жардам берүү да. Анткени чет өлкөдө жашаган кыргыздар көп жардам беришет. Негизи мигранттар көп акча которот. Бирок чоң кризисный учурларда которот да. Баткенский события болгондо, же болбосо жанагындай коронавирус болгондо көп которушкан. Эми ошону кризис болгондо эмес, кризиске чейин бир кандайдыр бир немелерди долбоорлорго жардам берүү деген темада ошол саясаттан мындай негатив эмес, көбүнчө позитив, көбүнчө жаратман сыяктуу мындай уюм жазып атабыз. Уюм жер атайын. Анан ошондон бир долбоор ошол Тилорду долбоору. Анан силерге сунуштарым ошол Тилорду долбооруна келиңиздер. Өзүңөр биз ал жака бизге окшогон, силерге окшогон адамдардын долбоорлорун чыгарып, мына көргүлө, башка долбоорлор көп, биз көп адамдар ар кандай нерсени жазып атышат деп кылып атканбыз. Анан ушундай жаратма адамдардын дагы бирөөсү ошо Турат Албаев мырза. Турат Албаев башынан баштап эле ошол пандемия убагында Zoom'ду кантип колдонсо болот, ошол YouTube'дар көрсөтүп, азыр болсо IT-ни кантип окуш керек деп ошол жөнүндө айтып берип видеосу бар. Анан ошол Турат мырза, сөз сизде. Салам, кутман кеч бардыгыңыздарга. Жакшы эле угулуп атамбы? Ооба. Мен кичине мындай кабарым жок кошулуп калдым, ошого кичине микрофонум жок, мындай балким эме болушу мүмкүн. Азыр телефондон эле кошулуп калдым. Талант байке менен дагы таанышып калдык. Азыр Нуриет мырзанын дагы сөздөрүн угуп, чынында мен дагы бир ирет мындай толкунданып турам. Ошол кыргыз тилине күйгөн жарандар абдан бир мындай жигердүү иштерди алып барып, кыскасы мындай оюмду топтоп айта турган болсом, мындай бүгүнкү күндө ошол тилге күйгөн бир инсандардын бир жерге чогула баштагандыгы аябай кубандырып атат да мени. Себеби мен ошол жана YouTube каналды ачып, буга чейинки иштерди кылып жүргөндүн негизги себеби ошол эми баягы мамлекет тилге күйбөсө койсун, алар тилди өнүктүрбөсө койсун, алар мамлекет кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде бир саясаттарды жүргүзбөсө койсун, мен өзүмдүн колуман келгенди кыла берем, эчкимден деле жардам сурабайм, эчкимге деле кайрылбайм деп мындай кадамдарымды таштап, ошол карантин башталган убакыттардан бери негизи ага чейин эле мындай өзүм тилге күйгөн инсанмын, бирок баягы жалпы коомчулукка ошол карантин башталгандан анан чыккан болчумун да. Анан азыр болсо мына ошолордун аркасы менен ошондой бир баягы балыкчыны алыстан тааныйт дегендей, бир максаттуу адамдар бири-бирин ансыз деле алыстан тааныйт экен. Мына бириңиздер Германияда, бириңиздер Казакстанда дегендей баарыбыз ошол бир нерсени көздөп жакшы иштерди кылып атат экенбиз. Анан азыркы учурда ошол Жылдыз Академия окуткан 2700дөй окуучунун ичинен бир 300дөйү менен Азамат мырза
долбоорлорду алып барып атат. Булардын бардыгы ошол тилге багытталган долбоорлор. Талант байкеге дагы Азамат мырза мен сунуштаган бирге кылалы деп, иштерди бирге жылдыралы деп. Анан мен дагы ошол карантин учурунда ошо Жылдыз академияда окуп, IT жаатына өтүп кетип, мобилдик тиркеме жасоо жаатына өтүп кеткендиктен, Талант байкенин оюн, анын бизге айткан сунуштарын да эске алып, биз өзүбүз деле ансыз деле ошол бир тиркеме жасаган жактык эле. Социалдык бир тиркеме болсун, ал жерде ошол кыргыз тили үйрөтө турган нерселер болсун деп азыр биздин немелер менен, дизайнерлер менен, биздин командадагы балдар менен булардын фундаменти коюлуп баштады. Кудай буйрса, бир жакшы тиркеме чыгарабыз. Ошол Нуриет мырзанын дагы айтып аткан сөздөрү, алардын кылып аткан иштери дагы аябай таасирлентти. Чын эле бүгүнкү күндө мындай коомчулукта баягы ислам дини аябай колдоого алынып, ислам дегенде аябай патриот сөздөрдү сүйлөгөндөр көп болуп атат, бирок алардын деле мындай чынында жанагы орустар менен салыштырып жакшы айтпадыбы, мындай исламды деле толук кандуу карманбай, жөн эле бир символикалык эле түрдө карманып калган сыяктуу бир нерселер болуп аткандыгы дагы бул туура көрүнүш, то есть туура анализ, жакшы нерсени айтып атат. Себеп дегенде, эгер чын эле мындай динди бекем карманса, тилге деле патриот болот эле да. Анткени баягы мекенди сүйүү, имандан деген нерселер дагы бар да. Мекенди, исламдын эң негизги шарттарынын бири дагы ошол дешет го, баягы мекенди сакташ керек, урпакты сакташ керек деген маселелер айтылат депчи. Анан туура маселени козгоптур Нуриет мырзалар дагы. Мен бир-эки жерден ошол YouTube'дан ошол видеонун шапкасын көрүп калып, тил жоголсо дин жоголобу дегенин көрүп, анан байкадым эле, жанагы бул шапка менен мындай жөн эле тартып алдап чакырып атат го, кирип көрбөй эле коеюнчу, жөн эле диний бир нерсе болсо керек деп көрбөй өтүп кеттим эле да, чынын айтканда. Бирок азыр кыргызча сайт жазып атканбыз да, ошону айтып атат. Ошону азыр көрүп коеюн деген ой пайда болуп калды. Ошол, рахмат баарыңыздарга. Буйрса ийгилик каалайм. Ошо биргеликте жакшы чоң долбоорлорду алып баралы. Тилдин өнүгүшүнө, негизи тилдин эле эмес, өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салымдарды кошобуз деген менин үмүтүм бар. Анткени бизде абдан чоң бир команда пайда болуп калды, комьюнити пайда болуп калды. Бул жерде сөзсүз мамлекетке дагы абдан чоң бир пайдаларды алып келебиз биз. Бул ошол тил тарабынан болсун, керек болсо ошол экономикалык пайдаларды дагы ушундай эле көп эле пайдаларды буйрса өлкөбүзгө кошобуз деп ишенем. Рахмат Турат мырза. Азыр мен организаторду ошол Нургүл айымга берип койдум. Нургүл айым азыр угантат модератор кылганды. Башка биздин көрүүчүлөр да ошол Нуриет мырзага, Талант мырзага суроолор болсо бере тургандай болуп, сурооңуздар даярдай бергиле. Анан ага чейин мен ушул ар кандай форум, конференцияларга барганды жаман көрөм да. Анткени кыргыз тилинде сүйлөшүп отурганда 2-3 саат сонун сүйлөшөт, сонун идеялар айтат, анан барганда кайра өз жумуштарын жасап кете беришет, унутуп калыпчы. Анан ошондой болбош үчүн ар дайым бир конференциядан кийин бир иштер менен уланталы деп чакырам да. Анан азыр ошол Нургүл айым дагы эң минимальный дегенде ошо Телеграмдан группа ачып, сиздерди кошуп койсун. Анан ошол жактан дагы бүткөндөн кийин анан шашпай улантсак болот иштерибизди, ким кандай иштери менен негизи контакттарыбыз бар болсун. Анан ошол тил ордого сайттарды чыгарып турабыз. Ага чейин болсо мен сөздү Нургүл айымга берейин. Нургүл айым, сөз сизде. Анан урматтуу коноктор, сурооңуздар болсо сурооңуздарды берип баштагыла. Идеялар жөнүндө сүйлөшүп баштадык, таанышып алдык. Бирөөбүздүн атыбызды айтып сурооңуздарды берсе болот. Мен биринчи суроом ошол Нуриет мырзага. Нуриет мырза, сиздердин YouTube каналыңыздын пландары кандай иштерди кылалы деп атасыңар дагы?
кандай көйгөйлөр бар, эмне идеяларды айтып өттүңүз, эми ош айтып өттүңүз, дагы балким бүгүн келгениңизге да биз менен бир иштер болот окшойт деп ойлоп атам да. Рахмат. Жалпы келечекте идеялар негизи көп. Анан баары эле менимче биздики баягы диний контент болгону менен, бирок бүгүнкү сүйлөшүп аткан темабызга түзмө түз кайсы немеси бар экен, тиешеси. Анткени баарын биз кыргыз тилинде кылганга аракет кылып атабыз. Мындан 3 жыл мурда ошол баягы досум Мансур Бейиш нуру деп, бул баягы Курандагы можизалар деп коет, кереметтерди жеткизүү деп ошо кыргыз тилдүү контент ачкан. Андан кийин могул анын орусчасы чыкты, анан телескоп чыкты. Андан соң азыр бизде эң чоң көйгөй эмне дегенде бала тарбиялоо маселеси өтө оор болуп атпайбы? Анан негизи эле мисалы Түркияда биз түрк медиасын көбүрөөк карайбыз да, ошо түрк медиасында 35 исламий YouTube канал бар экен, педагогикалык жаатта. Исламий эле каналдарданчы. Ошолор күнүн жумасына 2ден чыгарса, видео чыгарса, ролик. Бир жумасы дегенде эле 70 видео чыгат экен да, бала тарбиялоо боюнча. Кыргызстанда ислам боюнча бала тарбиялоо бул жакта турсун, негизи эле жөн эле педагогика боюнча YouTube канал жок, кыргыз тилдүү, кыргызчачы. Бирок көйгөй бар да бала тарбиялоодо. Анткени мен өзүм жеке азыр иштеп аткан жерде мен балдар үйүндө иштейм. Анан жаш балдар менен иштейм да, тинейджер деп коет го, баягы подростковый период деп. Ошолор менен иштейм. Анан көйгөй өтө чоң биздечи. Балдарда өтө чоң көйгөйлөр бар. Ошолорду педагогиканын усулу менен балдарга мындай түшүндүрүшүбүз керек болуп атат да. Ата-энелер өзүн тарбиялаш керек болуп атат. Балдардан мурунчу балдарды кантип тарбиялайт дегенди үйрөтүш керек болуп атат ата-энелерге. Ошону ошо канал аркылуу ошол 3-чү канал кылып ошону ачтык. Анан мен келечекте өзүм негизи планымда ойлонуп аткам да. Ислам педагогикасы, ислам тарыхы, Курандагы кереметтер деп ачкандай эле, куду ушундай эле ислам психологиясы мисалы, же болбосо жөн эле психология. Бирок кыргыз тилинде бир канал болсо, ошого окшогон мисалы здоровый образ жизни деп коет го. Туура тамактануу боюнча өзүнчө бир YouTube каналы болсо, салам ден соолук каналы деп өзүнчө бир канал болсо, азыр анткени оорулар өтө көп биздин чөйрөдө. Элдер туура эмес тамактанат, туура эмес баягы жашаган үчүн биз мурун 10 жыл мурун укпаган көбөйүп кетти ооруларчы. Азыр ар бир мечитке барсаңыздар 10дон 15тен адам турат. Боорун операция керек, тигинисине операция керек. Кайсы жака барып Facebook'a кирсең деле, башка жака кирсең деле 50 миң жетпей атат, 30 миң доллар жетпей атат, Түркияга барат экен, Индияга барат экен деп эле баары эле оркучан. Анткени биздин жалпы эле улутубуздун саламаты жакшы эмес да, саламаттыгы. Ошону оңдош үчүн балдарга, адамдарга туура тамактанууну, ден соолукка туура кам көрүү боюнча ошондой кыргыз тилдүү контенттер болсо дейм. Анан баарына албетте мен жетишпейм. Балким менин бир сунушум болсо деле, ошо сунушту балким бирөө ушул жерде отурган коноктордон бирөө алып кетсе деле, бул меники гана деп, патент деп же мен ушуну баягы кызгангандай эмес. Жалпы улутка пайда берсе, элибизге пайда берсе, мен кыламбы же Талант мырза кылабы же Турат мырза кылабы, эч кандай айырмасы жок менимче. Ким кылса дагы, бирок кылса эсепте кыскасы кылыш керек болуп атат да. Ал балким ооба биринчи кылганда бир аз начар. Мисалы мен негизи тарыхчы эмесмин. Кесибим боюнча инженер, анан экинчи кесибим юрист, бирок учурда педагог болуп иштеп атам. Ал эми телескоптон тарыхый макала жазып атпаймынбы? Анан кээ бирлер келип айтат, тарыхчыларды ишин эмнеге сен мурдуң тыгып атасың? Тарыхчылар кылыш керек бул ишти, сен өзүң ишин кылбайсыңбы депчи. Анан эми тарыхчылар эч ким кылбаса, анан айласы кылып атабыз да биз. Жыргагандан неме малчылыктын дегенде айласыздан кылып атабыз. Ошон үчүн балким чыныгы кесүүнү сүйгөн жакшы тарыхчылар чыкса, кесипкөйлөр чыкса, биз бул өз ордунду бошотуп беребиз. Биз менин атым чыксын деген нерсе эмес да. Мисалы азыр могу сиздердин гана биринчи жолу ушундай ачык немеге чыгып атам, мен телескопко макала жазам деп. Көпчүлүк учурда мен айланамдагы бир саналуу адамдардан башка эч ким билбейт. Телескопко ким жазып атат бул идеяларды, эмне кылып атат деп. Эгер мен өзүм атым чыгаргым келсе, анда мен өзүм канал ачмакмын да. Ушул нерселерди, телескоптогу нерселерди айтып чыгып элге.
бирок бир адам болгондо бир мен жеке өзүм андайды каалабайм. Фронттун артында иштеген жакшы экен да, көрүнбөй. Сенин пикириң, идеяң жетет. Болгондо да сенин үнүң эмес, башка бирөөнүн үнү менен жетип атат да. Бул жакшы нерсе. Ошого кыргыз тили боюнча ушундай мен негизи көп идеялар. Ошолордун баарын кылсак болот. Интернет азыр эми балдар, жаштар көп интернетте турат да. Каалайбыз. Мен могул сайтты да карап чыктым, шилтеме ыргыткан экен. Ошо шилтемени карап бир сыйра карабайм. Сайт жакшы, бирок биз баягы душманыңдын куралы менен куралдан дегендей, биздин жаштарга эмне менен иштеп атат? Биздин жаштар азыр кайсы жерде? Биздин жаштар азыр TikTok'то, YouTube'да, же башка бир оюндордо. Ошол жака киришибиз керек. Анда биз дагы кошо кирип, кыргыз тилине ошол оюндар аркылуу, башкалар аркылуу жайганга аракет кылышыбыз керек да. Мисалы, оюндардын көбү, мисалы, социалдык желелердин көбү өзбек тилинде, казак тилинде мисалы колдонулат да. Мен көп эле көрөм. Анан бирок кыргыз тилинде начар. Анан эң чоң маселе, мен кээде балдарымга отуруп жомок айтканда жомокту көрүнүп калат да. Анан мультфильм коюп бериңиз дегенде, мен баары эле орусча мультфильмдер азыр. Анан кыргызча исламий мультфильм издесем, исламий мультфильм бул жакта турсун, кыргызча өз мультфильмдер саналуу экен да. Анын ичинен да сапаттуу. Мисалы, биздин мультфильмдердин көбү Советтер Союзундагы мультфильмдер, же болбосо Актын Акылайга окшогон динамикасы өтө начар мультфильмдер. Азыркы балдар андай мультфильмди көрбөйт экен. Диснейдин мультфильм көргөн балдар муну көрбөйт да. Ошол деңгээлдеги мультфильм же тартышыбыз керек. Албетте бул мультипликация өтө көп каражат талап кылган нерсе да. Анан муну кыла албасак, эч болгондо которсокпу дейм да мен. Жакшы бир түркчөдөн болобу, англисчеден болобу жакшы бир мультфильмдер болсо, динамичный. Ушулар кыргызчаласак, дубляжына көбөйтсөк, мисалы биз дубляж жагынан ошол эле казак туугандардан, өзбек туугандардан калып кеттик. Казактарда менимче бир 10 жылга, өзбек туугандардан 20 жылга артта калып кеттик биз дубляж жагынан мультфильмдер. Анткени мен жайында Түркистанга бардым, Казакстан шаарынан. Кайсыл каналына койсоң, ошо мультфильм болгон каналдарда казакча болот экен да мультфильмдери. Анан мындай динамикасы жакшы, сапаттуу жакшы мультфильмдер экен. Анан биздин өзүбүздүн Баластан деген каналыбыз бар Кыргызстанда, бирок ал жердеги 80%-дан ашык контент баары орусча болот негизинен эле. Анан ал орусча мультфильм көргөн бала кыргызча сүйлөбөсө ага таң калбаш керек да. Баланын тили ошол кичинекейинде калыптанат да, ошо калыптанганга эң чоң мультфильм ошол керек экен. Ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурсак, көйгөй ушун деп билем да. Эгер биз мектепке чейинки балдарды тарбиялап кызыктыра алсак тилге, андан ары кызыккан бала дагы да кете берет да. Ошо баягы өзөгүнө куюп калышыбыз керек болуп атат. Куралдыкты өзөктүчү, мисалы, орус класста окуп мен кийин ойлондум, эмнеге мен ушунча жыл орусча окуп анан кайра кыргызчага кайттым деп. Менин кичинекейимде атам кичи дастандарды, Манас эпосун, ошо Эртөштүк, Курманбек, ошо эпостордун баардыгын мага окуп берчү же айтып берчү, жаттанчы өзү. Ошол баягы кичинекейимде мектепке чейин окуп сиңирип алып, кийин ошол баягы куюлган өзөгүм кайра кийин жандыныптыр да. Ошон үчүн балдарга ошол өзөктү беришибиз керек экен. Биринчи кезекте өзөктү берип алсак, ал кийин орусча, англисче окуп кеткенде деле бирок бир доору, бир мезгилге келгенде, бир жашка келгенде анан кайра кайтып келет экен да. Мен деле Талант мырзаны деле ойлонуп атам да, азыр кичинекейинде баары кыргызча тарбия көргөнгө, болбосо жалаң орусча тарбия алып, орусча окуган адамдын кайра кыргыз болушу өтө бир сейрек кездешүүчү бир көрүнүш да. Ошол идеялар ушундай. Анан баягы Түркия боюнча жакшы айттыңыздар. Түркиядагы Вандагы, тиги немедеги, Жергеталдагы кыргыздар, Кытайдагы кыргыздардын көйгөйү бар. Тил мен Жергеталдагылар менен да, Өзбекстандагы кыргыздар менен да сүйлөштүм быйыл. Кытайдагылар менен да тил маселеси өтө оор экен. Тил кетип атыптыр бара-барачы. Түркияда 2005 жылы Бакиевдин бийлигинин келишине чейин Түркияга жыл сайын 2 адабиятчы, бир тарыхчы, мугалим жөнөтүлчү экен, үй бүлөсү менен кошо. Мамлекеттин эсебинен барып, ошол Вандагы кыргыздарга тил үйрөтүп, кыргыз тарыхын үйрөтүшү экен. 2005-тен бери бар эле экен, ошондо 16 жылдан бери балдар бар эле экен. Эстетиңиздер, 2005 жылы 1-класска алган балдар демек кыргызча окубай бүтүп кетти да, 11 жыл ичинде.
Анан азыр айтат көйгөй чоң дейт, ошо вандыктар менен сүйлөшсөм, азыркы жаштар дейт, кыргыз Вандагы кыргыз жаштар көбүнчөсү эле түркчө сүйлөп, ортолоруна анча мынча кыргызча кошуп коет экен сөздөрдү. Үйдө сүйлөгөн. Анан өзүнү дейт ойлошот дейт, кыргызча сүйлөп атам деп эле ойлошот дейт. Анткени түркчө менен тиги кыргызча окшош болгон үчүн түркчө эле сүйлөйт, бирок кыргызча сүйлөп атам деп эле ойлойт дейт. Ошон үчүн түркчө биздин кыргызчабызга баратат, жок болуп баратат дейт. Эгер могу эски муун чоң ата, чоң энелер, аталар эртең бир 10-15 жылда жок болсо, жаңы муун кыргыз тилинен биротоло эле кургалат экен. Ошого ойлонуп аткам, муну мамлекеттик мекемелерге жеткизип, балким мен мисалы өзүм даяр элем да, эгер болсо үй бүлө менен баргангачы Түркияга барып ушу жөнөтүш керек болуп атат да. Бир айга 2-3 мугалим жетиштүү болмок да. Мамлекет жылына жөнөтүш керек да негизи. Ошол жакта кыргыздарды сактап калыш. Анткени тил кетсе, мындай кетсе, ассимиляция менен ал кыргыздар бир 30 жылда эле кайра түрк болуп калат менимче, толугу мененчи. Анткени бир жагы жакшы, тил жакын болгон өлкөлөргө барган, бирок экинчи жагы ассимиляция болуп кетет да, ошол жагы жаман. Мисалы, Андижанда, жалпы Өзбекстандагы 1 миллионго жакын кыргыз азыр ассимиляция болуп баратат да. Тилин жоготуп, өзбекче сүйлөй баштады да, көп эле. Ошондой, мисалы, биз дагы жоготуп коебузбу дейм да. Ошон бул маселелердин көбү деген каягынан башташты билбейсиң, көйгөй көп негизи. Ушул кыскасы. Рахмат, Нурбек мырза. Мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен ушул Тил Ордо долбоорунун менеджер болуп иш жүргүзүп жатам азыр. Аты жөнүм Нургүл Чойбекова. Азамат агай мага азыр модераторду өткөрүп берди. Ушул жакшы көйгөйлөрдү айтып өттүңүз жогоруда. Биздин долбоорубуз ушул сыяктуу көйгөйлөрдүн үстүндө чогуу иштеп, анан ушундай иш аракеттердин баарын бириктирип, максаттарыбыз ушул жерден бирге ашат деген ойдомун. Суроолоруңуздар болсо, конокторго бере турган микрофон ачык. Катышуучулар кол көтөргүчөктү мен дагы кошуп кетсем дегем. Жанагы мультфильмдер которуу боюнча же болбосо мультфильм тартуу боюнча, мультфильмдерди, кинолорду которуу боюнча азыр Рек 55 деген группа бар. Мюн коштоо, дубляж мюн коштоо кылып, которуп жазып атышат. Алар да чөйрөнүн ичинде бар. Анан биз ал шилтемени да жиберип коебуз. Общий каналга, Telegram канал ачылса, ошол жака кирсеңиздер, анан ал жактан ошол мультфильмдерди балдарыңыздарга көрсөтсөңүздөр болот. Анан мультфильм тарткан боюнча мен билишимче Тентек деген тоже Бишкекте бар окшойт. Алар менен бир тааныш эмесмин, алар менен тааныш керек. Алардын Patreon'u бар. Анан биз дагы кээ бир долбоорлорго ошол Patreon деп ача алып атабыз. Негизи эле чет өлкөдө, Германияда көп адамдар ошо кыргыз тилинде күйүп, кыргыз тилинде бир нерсе жазайлы, жазабасак дагы жок дегенде бир акчасын да төлөп берели же мугалимдерди издөө деген ушундай бир көптөгөн темалар сүйлөшүлөт да. Анан көбү айтат, жок, бизде андай адамдар жок, эч кимдин кызыгы жок, эч ким эч нерсе жазабайт деп жок, эми жазышат. Ошолордун баары менен таанышып, чогулуп сүйлөшүп алсак эле, бирибизге жиберип турсак болот, экономиканы жүргүзүп деген идея болчу. Ошонун үстүнө иштеп атабыз. Балким кийинки жолу дагы бир кызыктуу адамдар чакырабыз. Ага чейин болсо сүйлөшүүнү улантып берели. Кимдир суроо берсе, ушул кыргызча тиркемелер боюнча мурунку коногубуз дагы Рая Катайгына айтып өттү. Бизге мындай кеңеш катары айтып өттү да, жанагы кыргызча оюндарды чыгаруу боюнча дагы иштешсе деп айтып өттү да. Мисалы, орусча 4 фото, одно слово деген оюн барго, ошол сыяктуу кыргызча оюндар тиркемелерин чыгарылган болсо, жаштар көбүнчө оюндарды колдонушат эмеспи? Дайыма телефон менен ойногон баарыбыз да эле балдарыбыз да ойношот. Анан ошол кыргызчага чыккан болсо, ошонун дагы жыйынтыгы жакшы болуш керек деген оюн айтып өттү да.
Анан тиги сайт боюнча да кошо кетейин дегем. Ооба, сайт негизи азыр эски технологиялар болуп калды окшойт. Көбүнчөсү Instagram, YouTube, Telegram. Бирок сайт ал биз ошо жараткандар үчүн да. Мисалы ошол эле көйгөйлөрдү биз кайра кайталап айтып бербестен ошол сайтка чыгарып бир суроо катары анага жооп жазып, канчалык көп жооптор болсо эле канчалык көп лайктар болсо билинет да, ушул адамдар ушул тиркемени уже жазып атышат или иштеп атышат, ушул адамдар там ушул каналдар жазып атат тарыхтарды, ушул адамдар болсо буну жазып атат деген бир жер болсо, ошол жакты карап, мындай бул жер бул көйгөй бар экен, муну жасалыптыр деп бөлүшүп небе турганчы. Анын үстүнө биз азыр жагандай чоң Facebook, Instagram сыяктуу жаза албагандыктан азырынча ушундай кичинекей нерсе жасадык, жасап атабыз. Ал жөнүндө да ойлоруңар болсо айткыла, биз ачыкпыз. Анан суроолор бергиле. Акбериши сурооңузду беребиз. Саламатсыздарбы? Мен өз суроолорум көп, азыр бирөөнү берип көрөйүн. Бул жалпы эле суроо да. Менин жалпы конокторго бизге келип сүйлөп аткан конокторго суроо. Анткени мен байкашымча, мен өзүм тилчимин, англис тилчимин, бирок кыргыз тилди деле кандай десем, күйөөм дагы мындай жакшы эле билем, анан проблемалар, көйгөйлөрдү деле жакшы эле билем да. Анан чечиш, конечно, оор болуп атат. Ошо сиздерге рахмат, ыраазычылык колго алып, жок дегенде бир четинен баштай берели, чече берели дегениңиздерге. Менде тилчи катары мындай суроо бар да. Жок, кандай десем, биринчиден тил ушундай көйгөй болуп атат деген адамдар, сиздер башында орус мектептерде окугандар болуп атасыздар да, ошон үчүн көйгөй көтөрүп атасыздар. Башында кыргыз тил мектептерде эле окугандарга таптакыр көйгөй жок алар үчүн, ошон үчүн алар ойлонбойт деле болуш керек деп ойлойм да. Мисалы мен кыргыз мектепте эле окугам, мен үчүн мисалы кыргыз тил боюнча көйгөй жок да мендечи, анан аны ойлонбой эле турушу мүмкүн. Бирок мен тилчи катары бирок ойлоном. Эми мындай суроо, сиздер ошо башында орус мектепте окугандыктан тил көйгөй болуп атат дагы, ошого мындай суроо да. Ошого карабастан кыргыз тил көйгөй болуп атат дагы, сиз мына кыйын, татаал болгон англис тилин үйрөндүңүз, татаал болгон араб тилин үйрөндүңүз, татаал болгон немис тилин үйрөндүңүз, өзүңүзгө жат болгон, татаал болгон кытай тилин үйрөнүп жатышат азырча. Ошондо ошол 4-5 ушундай татаал тилдин жанында кыргыз тили эмнеси менен сиздерге үйрөнүүгө кыйын болуп атат дагы, эмне тоскоол болуп атат? Бул тил сиздин энеңиздердин тили да, мисалы эне тил деген сөз энебиздин тили, энебиз кыргызча сүйлөп, кичинебизден сүйлөп келген, но кийин мектепке бергенде же бакчадан орусча окуп калгансыздар, туура. Ошол эмне кыйынчылык араб тилинин жанында кыргыз тили, немис тилин же кытай же англис тилинин жанында кыргыз тилин үйрөнүүнүн кыйынчылыгы эмнеде? Ушул суроо. Мен жооп берсем болобу суроого? Болор, жалпы суроо. Жооп беребиз. Англисчаны мен өз алдымча үйрөндүм YouTube каналы аркылуу. Кыргызчаны дагы ошондой үйрөнөйүн десем, маалымат жок. Методика жок, структура жок. Мен мындай жалпы картинаны түшүнүш үчүн мен каягынан баштап кайсы жерге чейин алып барыш керек экенимди дагы деле билбейм да. Ошондо андай маалымат жок. Ошон үчүн мен адистерге дароо кайрылдым. Ошо айтып атпаймынбы, баягы мамлекет боюнча 10 миңден ашыкча адистер бар экен. Мына силерге мүмкүнчүлүк чыгаргыла маалыматты деп кайрылдым. Ошол. Сизге мен кошумча айтып коеюн ушул жердечи, мындай жооппу же кандай билбейм, өзүмдүн пикирим да. Мен мисалы түрк тилин үйрөндүм, өз алдымча эле да, эмеде иштеп калдым да. Теология деген факультетте иштеп калып, түрктөр менен иштеген үчүн түрк тилин үйрөнүш керек болуп калды. Анан ошол жерде мен карасам, эмеде китепканада адабияттар бар экен, карасам, кандай эле, түрк тилин үйрөнүш үчүн кыргыздар үчүн китеп экен да, бир тарабы кыргызча, бир тарабы түрк тили экен. Ошондо бир тарабында кыргыз тилин үйрөнсөң болот экен, бир тарабында түрк тилин. Мен ошол китептен, түркчө кыргызча китептен түрк тилин үйрөнүп алдым да. Негизи эми биздики түрк тилдер эмесине кирген үчүн уңгус окшош эле болуп, мүчө улаганда эле айырмаланып кетет экен, ошон үчүн жеңил эле болду. Бул жерден мен эмнени көрүп атам? Мисалы, ошол китептин аркы бетиндеги түркчө тарабынан бир түрк
берки бетинде кыргызчаны карап туруп үйрөнүп алса болот экен да, кыргызчанычы. Ошону колдонсоңуздар болбойбу? Мисалы түркчө тараптан сиз түрк тилин билесиз да, кыргыз тилин билбей атасыз, бул тарабында бетинде кыргызча туруп атат. И башка эмелер деле ошондой да, мисалы орусча, кыргызча, англисче, кыргызча, ошондой адабияттар бар негизичи. Литература бар, просто билишпейт окшойт да, ошол кайдан издегенди билишпейт окшойт деп мен ойлоп атам азырчы. Кыргызчасын кантип айтышты билбейм. Вам просто повезло да, ошол китепти тапканыңыздычы. Ал китепти мен сиз азыр айткан учурда деле мен кантип таба алам да? Мен чет мамлекетте жүрөм. Ошол китепти еще дагы кошумча. Ал китепти, мисалы, именно ал китепти мен ошол Ошмунун теология факультетинин китепканасынан таап калып окуп калдым. Авторлор азыр эсимде жок, бирок кыргызчасын иштеген өзүбүздүн эле кыргыз балдар, кыздар экен да. Анан экинчи дагы бир вариант, чет өлкөдөн келген посольствода иштеген, мисалы бизге Американын волонтерлор келет да, американецтер, ошолорду эме деген бар, корпус мира деген бар. Ошого жыл сайын англис тилин кыргыздарга, Кыргызстанга үйрөтүш үчүн келет волонтерлор. Ошолорду жайкы 3 ай мезгилде кыргыз тилин үйрөтүп туруп, анан сентябрда кое берет бөлүп мектептергечи. Ошол 3 айдын ичинде жайында баягы волонтерлор чала була болсо да кыргызча сүйлөп калдат. Анан дагы бир Англиянын посолунун бир жаңы жылдабы куттуктоосун угуп калдым да, кыргызча, азаттыктан бир жерден көрүп калдым. Кыргызча сүйлөп атат. Ал дагы посол болуп иштегени келди, значит, ал ушул жердин тилин билиш керек, үйрөндү да. Ошондо мен таң калам. Ал өзү англичанин кыргыз тилин үйрөндү. Тиги американец кыргыз тилин үйрөндү. А эмнеге мен өзүмдүн кыргыз инилерим же сиңдилерим үйрөнө албайт? Аларга кыйын болуп атат. Мен эжеке сизге жооп берип коеюнчу. Мен окуучулар менен түзмө түз иштейм да, сиз айтмакчы, мен Төмөрдө окуганмын. Төмөрдө 3 этап болот, А, Б, Ж деп коет. 3 этап. Баштапкы, ортоңку жана эң продвинутый депчи, үстүңкү деп. Төмөрдө мисалы мен окуганда ушул нерсени түшүнөм. 4 айда мен менен кошо биринчи курста окуганда бир Кореядан келген Вонг деген бир бала бар экен. Ал Кореядан келип 2 жылдан бери бизде корей тилинен сабак берет экен. 2 жылда кыргызча үйрөнүп алыптыр, орусча үйрөнүп алыптыр, бирок жакшы деңгээлде. Анан түрк курсуна келип, ошол жигит окуду. Анан Кристина деген орус кыз окуду. Ал дагы ушу бизде Бишкекте төрөлгөн. Кыргызча билбейт, ныпын билбейт, бирок орусча, орус болгон үчүн орусча сүйлөйт. Кыргызчага мага дейт муктаждык да болот деп биринчиден. Анан экөө мен менен кошо 4 ай түркчө окуп, түркчө түшүрүп калды да баягы экөө тең. Корейдагы тиги Кристина деген орус кыз да. Анан ошого менде суроо пайда болду. Эмне үчүн Кыргызстанда жүрүп тиги 2 жылда үйрөнө албаса, бул болсо өмүр бою жүрүп үйрөнө албаса, булар бирок түркчөнү үйрөнүп атса, түркчөдө мындай да, биз кыргызчаны эмнеге үйрөнө албай атат дей беребиз, бирок методика жок чындыгында. Бизде кыргыз тилин чет өлкөлүктөргө эмес, орустарга, башкага эмес, кыргыз тили кыргыздардын өздөрү үчүн да өтө татаал системалашкан эмес бизде. Мисалы түрктөрдүн китебин алсаңыз, ошо Төмөрдүн китеби бар, Едиклим деген. Ар бири баягыдай тепкичтүү кеткен, оңойлук менен, жеңилдик менен, практика менен баары оңой да. Бат эле үйрөнүп алат анычы адам. Биздин кыргыз тилде кыргыз тилчилер өзү кыйналат. Мисалы мен азыр 40 баланы окутам, эркек балдарды. Баардык балдар сабагынан жакшы болгон менен эң оор сабак кыргыз тили чындыгында. Мектепте азыр эң оор сабак кыргыз тили. Эмне үчүн биз өзүнүн эне тилин татаалдаштырып койгонбуз да? Сиз айтып аткан Американын посольствосу, корпус мира атайын өздөрү тилчилер чакырып, башка кыргыз тилинин жөнөкөйлөктүргөн программасын иштеп чыккан алар. Эмнеге биз ошол программаны алып, ошондой эле программанын негизинде өзүбүздө иштеп, кыргыздар үчүн деле ошондой программа кыла албай атабыз да. Биздин программа өтө татаал. Биздин баягы грамматиканы окуш өтө татаал кыргыз тилинкинчи. Түшүнбөйт көбү. ОРТдан дагы негизги балды алып аткандар булар математикадан, башкадан алат. Окуу түшүнүү жагынан, башка жагынан өтө оор биздечи. Кыргыз тилин үйрөтүш бизде методикасы эски ойдон калып кеткен, Советтер Союзунан беричи. Аны жаңылаш керек. Өзүбүз биринчи кыргыздарды үйрөтүшүбүз керек кыргызчага. Анан кийин башка негизи кыргыз тили башка тилдерден татаал эмес да. Бизден да деле сиз айткандай бизден татаал Кытай тилин деле үйрөнүп атпайбызбы? Демек ал жакта бир программа бар да. Араб тилинде деле ошондой. Өзүнүн тепкичтүү программасы бар. Бизде андай А, Б, Ж деп мисалы
3кө бөлгөн программабыз жок. A'сы дагы 1-2 уровень деп бөлүнөт, Б'сы дагы 1-2 деп бөлүнөт да, баарычы орду менен кетет. А бизде андай китептин негизи жок. Бизде оор китептер. Анан адабият кыргызча окуйм деген адамга дагы биздин адабияттар көп, дүйнөлүк классиктер дагы көп которулган эмес. Анан кыргызча окуйм деген адамга эле билесиздер, бизде эмне бар? Сынган кылычты оку дейт. Сынган кылычты башка улуттар эмес, кыргыздар өзү түшүнүшү өтө оор. Ал жерде канча деген диалектизм, эски архаизмдер бар. Ал кыйын, орда баары көтөрө албайт анан сынган кылычты окусаң эле кыргызча билип аласың дейт. Ал менен болбойт. Жомок окуйт, жомоктон кийин башка бир чыгарма окуйт. Тепкичтүү кетиш керек да баардык нерсе. Анан кантип менин кыргыз инилерим үйрөнбөй атат дегениңиз, бизде кыргыз тилин чындыгында тилчилер деле өзүн жыргатпайт да. Мен тааныган бир азыр 4-5 мыкты тилчилер бар Бишкек шаарында. Бирок алардын табышы дагы, акча табышы да жакшы болуп атат. 50 миң, 60 миң. Антмен алар окутуучуну ОРТга даярдакта өтө алдыңкы да. Калган тилчилерибиз жөн эле айлык маянасын алып коюп эле жакшыраак сурап келсеңиз өзү деле тилди жыргатып билбейт да. Деңгээл жакшы эмес. Кыскасы бизге биринчи программа керек. Бизге системалаш керек. Бүт эски китептер, эски программа, эски методика бойдон калган. Аныңызга кошулам. Ушул жаңы методика менен жөнөкөйлөтүп иштеткендерди мен дагы изилдеп көрдүм да, ошол Корпус Мирада өздөрү чындыгында чыгарышыптыр. Мен ошону алганга кызыгып көрсөм, бербейт дейт. Мен бир тааныш, кандай десем, курсташым иштеген болчу ал жактачы, анан ошолор чыгарган экен. Мен айттым, ошол китепти сен өзүң кошулуп иштептирсең алсак болобу десем, жок дейт, алар ошолордун менчиги чыгарбайт. Эмне үчүн чыгарбайт? Ошого мен түшүнбөйм. Сатууга деле чыгарбайбы дейм да ошол китептерди. Анан дагы бир Үмүт Кутаева деген аз депутатка да коюптыр, кечээ эле көрүп калдым. Ошол эжекенин да өзүнүн автордук методикасы менен өтөт экен. Ал айтат, анын интервьюсун окусам, мен дейт депутаттарга сабак өтөм, чоңдорго, короче, жетекчилерге сабак өтөт экен да. Эми ошо орус тилдүү жетекчилерге сабак өтүп кыргызчага үйрөтөт экен. Анда автордук методикасы бар экен. Ошолорду жайылтса болбойбу? Аны мен анча түшүнбөдүм чындыгындачы. Сиз айтып аткан сурообузду кийинки кол көтөргөн катышуучуга узатсак, анда кийинки макул, ооба, мен убакыт көп. Рахмат сурооңузга. Анара Акимканова көтөрүп кайрып чыгып койду. Анара Айым, сөз сизде. Азамат агай, жана биздин келип берген Турат агай, жана биздин келип берген Талант мырза, Сиздики угулуп атат, куланып бериңиз, Анара Айым. Нуриет мырза, келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Мен чөйрөдөгү IT жооп долбоорунан болом. Өйдөдөгү айтылып кеткен нерселердин баардыгына кошулам. Анан кичине мындай кыстырма кылып кетсем, Акбериженин берген суроосуна. Биз 30 жыл эле эмес, акыркы бир кылымдын ичинде биздин элди жок кылуу үчүн иштелип чыккан система иштеп келген. Акыркы 30 жыл эмес. Ошондуктан бул тетиги биздин Советтер Союзу деп атала электе эле Орус империясы жана башкалар буну Нуриет мырза жакшы өзүнүн каналдарында жакшы түшүндүрүп кеткен, абдан мыкты деңгээлде. Ошол жерлерди карасаңыздар, көрсөңүздөр көп нерсе түшүнүктүү болот да. Анан кыргыз тилинде эмне үчүн азыркыга чейин жакшы методика жок? Нуриет мырза айтып кеткендей эле, эски метод боюнча калып калган. Биздин тил, биздин тамгалар бул азыркы жазып жаткан тамгалар эмес болчу. Ошондон дагы да. Биздин историяны мындай жөнөкөй тил менен айтканда, биздин эл кантип биздин тилибизди алып калган. Бир жагынан Кытайлар, бир жагынан орустар жана башкалардын бардыгы эле кыргыз деген улутту жок кылыш үчүн кагаздарды жок кылышкан. Баягы терилердин үстүнө жазылган жазуулардын баарын жок кылышкан. Бизди баягы Аллахтын мээрими менен, алхамдулилла, ооз-эки тилде биздин тарыхыбыз айтылып келген дагы ташка чегилип калган. Ата бабаларыбыздын бул кыраакылыгы да, анан акыл эстүүлүгү. Азыркы учурда абдан өкүнүчтүү, акылдуулар
аябай көп эстөөлөрүбүз жокко эсе да. Ошого биздин ата бабаларыбыз сөзгө, батага, улууларга маанини аябай көп көңүл буруп келишкен да. Биздин тубаса каныбызда бар бул маданият. Бул жерден токтотоюн. Анан Нуриет мырзага сиздин каналыңызды бул акыркы 5-6 айдын ичинде көп мен дагы көп жылдан бери изденүүдөмүн. Мындайча айтканда садикке орусчага баргам. Окууну мектепти кыргызча бүткөм. Анан орус университетке киргенмин да. Бирок ошонун ичинен мен окуп жүргөндө 4 тилде баягы свободно сүйлөй алчумун да. Азыркы учурда неофициально где-то бир 7-8 тилди биле алам деп айта алам. Официалдуу түрдө азыр 3 тилди мындай кенен сүйлөй алам. Анан кыргыз тилге басым, кыргыз тилиди баягы кандай айтсам экен, өзүбүздүн тилибиз болгон соң өзүбүз сүймөйүнчө ойлойм да, баягы муктаждык болмоюнча, биз өзүбүз сыйламайынча башка жаныбызда отурган ошол эле тууганыбызды сыйлай албайбыз да. Биз өзүбүздү сыйлап баштаганда, тилибизди сыйлап баштаганда башка тилдерди да сыйлап баштайбыз. Ошол кезде жөнөкөйлүк менен Аллах бизге берекени берет. Бул жөнөкөйлүк нерсе биздин ата бабалардын мүнөзүндө бар. Баягы момун мүнөзүндө бар деп ойлойм да. Бул жагынан да кыскартайын. Анан сизге суроо берейин дедим эле, Нуриет мырза, сиз ошо дин жагынан маалыматтарды, тарыхтарды кайсы жерден аласыз? Анан 10 мечит боюнча айтып кетиптирсиз. Ошол жерден дагы кичине бир нерсени айтып кетсем, дин жагынан мен акыркы жылдары көп мындай изилденүүдөмүн, бирок башотум менен динге мен кирген адам эмесмин да баягы. Бирок ошо динди туура карманып жашаганга аракеттин жолундамын. Алякса боюнча сиз айтып кеттиңиз, кылыч, атын унутуп калдым. Кылыч деген эки Аляксанын территориясында 2 мечит бар да. Ар дайым бизге баягы золотой купол болгон мечитти көрсөтүп келишет да, бул Алякса деп. На самом деле жанындагы боз болгон Алякса. Ошол 2 мечитти бир деп айтып кеттиңиз да, бул динде туура эмес нерсе. Ошо жагын деп оңдоп кетесизби деп өзүмдүн эмем. Анан ресурстарды кайдан аласыз? Кечирим сурайм эгерде аралашып болуп кетсе. Чоң рахмат. Рахмат, Анарайым, сұрауыңызға. Жооп берейинби же негизи бир аз темага тиешеси жок болуп калды? Сиз айткан Алякса боюнча аны тактоо иретинде өзүнчө Алякса боюнча неме чыгарабыз? Материал. Ошондо түшүндүрөбүз. Ошого чейин күтө туруңуз. Ал жерде адашкан жокпуз. Аны бирөөз кичине ачыкташ керек маселени. Анан тиги каяктан маалымат алабыз дедим. Маалымат жалпы эле түрк булактарынан, араб булактарынан, англисче мисалы, орусча болсун, интернет булактарынын кайсы жагы? Iya. Араб булактарынан кайсы тармагы? Мисалы биз баягы Ибн Асир деп жазып атабыз го, ошол кишинде көбүрөөк да биздин биз азыр көбүнчө ислам тарыхы негизи такталган көп жерлерденчи. Биз көбүнчө ислам тарыхын айта берсек элдер жек көрбөсүн деп биз мына жергиликтүү кыргыздардын дагы немесин жазып атпайбызбы? Мисалы Талас согушуна окшогон же Изникке окшогон, ошонун баары бул ошол эски Ибн Асирге окшогон кээ бир гана маалыматты булактарында бар. Анан биз так маалымат жазылганды так берип атабыз, анан калгандарыны божомол гипотеза катары берип атабыз. Анткени тарыхта гипотеза да кабыл алынат да. Баардыгы эле так болбойт. Алякса боюнча түрк маалыматтарынан алганыңыз мындай ачык көрүнүп турат ошол жерден. Жок, Аляксаны сиз айткан ал тиги территория боюнча өзүнчө ачыктайбыз эжеке, анан кийин көрөсүз. Ал жалпы ал тиги купол скалы менен сиз немен айтып атасыз, азыр болгону могул жерде мен бир аз ыңгайсыз абалда болуп атам. Тил маселесине болуп атып, биз тиги телескоп коюп кетип атат да, буну биз бир аз
бул акысына кирип калбайлы, бул жерде ушунча кара көз, ак көздөр отурат. Тилге Туура, кайтсак, рахмат. маселеге кайтсак дегеним. Ооба, туура айтасыз. Туура айтасыз. Кийинки кол көтөргөн катышуучуга узатып койсок анда кезекти. Аза Оз деген катышуучубуз, сөз сизде. Саламатсыздарбы катышуучулар. Мен угуп бир аз кандай десем, комментарий катары айтайынчы. Мен өзүм Шинжанда 3 жыл жашагам. Кытайлык кыргыздардын арасында жашап, ошолор менен жакшы мамиледе болгом. Кытайлык кыргыздардын илим поздорун мен көбүн тааныйм. Ошол тил, адабият тармагында. Анан бул жерден мындай биз бир нерсени айтканда бир аз абайласак, бул маалымат эми аябай терең караш керек. Ал жакта кыргыз тили сакталган. Кытайлык кыргыздар Кытай мектебинде окуса дагы кыргыз тили жетишерлик деңгээлде сакталган. Чындап келсе, бизден да жакшы билген кытайлык кыргыздар бар. Биринчиден, экинчиден биз жанагы айтып атпайбызбы, тарых биздин кыргыз тилде жок кылуу кандайдыр бир нерсе мындай деп атсам да. Биз бул жерден да абайласак да, менин оюмча баягы күнөөнү биз эки жактан издебей, баардык нерсени биз өзүбүзгө алсак. Себеби тарыхта ал да болгон, бул да болгон, бирок баардык нерсе менин оюмча баягы тилди сактоо, тилди өнүктүрүү. Биз бирөө жок кылалы деген, бирөө жок кылалы деген эмес. Менин оюмча биз өзүбүз окушубуз керек. Ошо балдарыбыз менен, менин мындай сунушумда биз балдарыбыз менен кошо өзүбүз окушубуз керек. Мен деле мисалы үчүн мен шаардан окуп, 6-класска чейин шаардан окуп, анан айылга баргам. Айылга барганда мен көп кыргызчаны мен деле түшүнчүмөсмүн. Анан бай үйдөгүлөрдүн китеп окуганын көрүп, ошол мен деле орусча, кыргыз тилин мындай жетишерлик деңгээлде мындай үйрөндүм да. Менин оюмча биз көп нерсени биз өзүбүзгө жоопкерчилик алсак, тил дагы өнүгөт да. Анан бул телескоп автору боюнча мен көп эле видеолорун көрдүм. Мен өзүм тарыхчы эмесмин, мен өзүм географмын. Бирок аябай жакшы долбоор, аябай мындай кубана турган нерселер бар. Бирок тарыхтагы мындай көптөгөн дал келбестүүлүктөр да бар да. Мындай канал болгону жакшы. Бирок кээ бир учурда мындай көбүрөөк маани берип, көбүрөөк тактоо берсеңер. Себеби ошол видеодогу уккан адам тарыхты ошол бойдон кабыл алат. Ошону баягы актай барак. Бул дагы баягы балага же аудиторияга тарыхтан мындай билими терең эместер алфавит катары да. Мисалы үчүн алфавитте канча тамга деп биз түшүндүрсөк, дал ошондой алып. Ошол жактан да бир аз мындай абайласак да бизчи. Ошо чоң рахмат. Балким мындай оройраак айтып атам. Бирок баягы ой пикир менен биз дүйнө таануубузду кеңейтебиз. Чоң рахмат. Рахмат. Кечиресиз, атыңыз ким экенин унутуп калдым. Негизи ооба туура нерселерди айтып өттүңүз. Мен Турат Алыбаев. Анан жанатан берки айтылып аткан бир нерсени да айтып коеюн дедим эле ошол. Негизи мен аябай көп колдоном ушул сөздү. Бир айда орус тилди, 2 айда англис тилди, 3 айда кытай тилди үйрөнгөн кыргыз эмнеге 30 жылдан бери кыргыз тилди үйрөнө албай койду деген сөздү көп айтам да. Ушул кыргыз тилди үйрөнүү жаатында бул жапа-тырмак баарыбыз киришибиз керек. Балаңды кыргызча оку дей берген менен өзүң окубасаң чын эле жылыш болбойт. Баягы бул кудулдар айтмакчы, атасы тамеки тартат, баласын тартпа, тамеки кошунадай жаман киши болуп каласың деп айтат дегендей. Жөн эле окуу үйрөнөлү деп койбой, бул баарыбыз чогуу үйрөнүшүбүз керек. Анан бул жерде аябай жакшы маселелер көтөрүлдү. Жана методиканын жоктугу. Бул методика жагынан аябай чоң бир аксактык бар. Бул мамлекеттик ошол билим берүү министрлигинин жанындагы ошолор менен эриш аркак болуп бирөөлөрдүн монополия кылып басып алгандыгы тиги 80-чи жылдардан 89-чу жылдарга чейинки жазылган методиканын китептери ошо монополиянын негизинде дагы деле сатылып келатат. Эми анын баарын айтып, көйгөйдү айтып отура бербей, бул биздин кыла турган бүгүнкү ишибиз такыр башка нерсе. Биз өзүбүздүн методиканы иштеп чыгып, биз китеп чыгарып сатып, мектептерге берип, аларга таңуулабай эле
мына Талант Айкенин ою аябай сонун да. Мен муну аябай колдойм. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда керек болсочу бир 10 жакшы кыргыз тилчи мугалимди 10 жакшы методика менен алып чыгып туруп интернетти ээлетип койсок, бул 7 миллионго жетели деп калыппыз. 7 миллион кыргызды окутуп коюу бул оңой эле нерсе болчу. Кээ бир мисалы бул Нуриет мырзалар алып аткан жанагы айрым булактардагы ошол түркчө жана диний каналдар карасаң бир 3-4 миллион катталуучусу бар, просмотрлары 70-80 миллионго чыгып кетет да. Бизде деле бир 10 жакшы мугалим чыгып туруп 1 миллиондон просмотр алыпчы, мисалы 7 миллион 10 миллион просмотрга чыгып, ошол то есть Кыргызстанды бүтүндөй колуна алып койсо болот деген сөз да булчу. Мен өзүм андай мыкты методиканы иштеп чыга алган жокмун, бирок балким ошо пайдам тиет деп кыргыз тилди үйрөтүү жагын деле бул мындай буга чейин мынчалык көп ойлонбопмун, бирок баягы элдин медиа сабаттуулугу артсын, кыргызча үйрөнсүн деп мисалы мен тартып аткан видеолордун деле башка тилде, орус тилде, англисче, түркчө толуп тура сабактар бар да. Миңдеген сабактар бар да. 10 миңдеген сабактар бар. Үйрөнгүсү келген адам ошол жактан деле үйрөнөт, бирок шылтоо калбасын да, кыргызча да үйрөнүшсүн, орусча билбегендер, түркчө билбегендер пайдалансын деп мен деле бир бурчун тартканга аракет кылып аткам да. Анан акыркы убактарда мына дагы да ойлоно баштадык. Атайын тиркеме жасап, керек болсо атайын бир методика иштеп чыгып, ошол кыргыз тилди мындай таңуулап эмес, ушунчалык сүйкүмдүү кылып чыгаралы, айла жок үйрөнүшсүн да. Мындай жанагы тамашоону көрүп отургандай көрсүн да биздин сабактардычы. Ушунун үстүндө ойлонолу да. Анан ал жоготоюн деген, анан ким жоготоюн деди эле, анын баары өттү. Биздин иш келечек менен алдыны карай. Орустардын чыгарган мультиктерин азыркы күндө орустарда деш болбой калды, мисалы деги эле англисче же болбосо даже вообще эле тили жок музыка менен детский контенттер чыгып атпайбы? Балдардын баары көрүп отурат да, мындай башын албай көрүп отурат да. Ушундай бир сабактарды чыгаралы, башын албай көрө алсын да. Ушунун үстүндө иштейли биз. Ал жөн эле тигини күнөөлөп, муну күнөөлөп, тарыхты күнөөлөштүн бул жерде эч кандай немеси жок, мааниси жок. Ошон үчүн ушул жактарга, ошол себептен мына жана англис тилиндеги, орус тилиндеги алардын үйрөтүп аткан сабактарын көрүп, алардын методикасын колдонуу бул бизге эч кандай мындай катачылык алып келбейт. Жана түрк тилин үйрөнүү боюнча жакшы нерселерди айтты. Мен өзүм дагы түрк тилин үйрөнгөндө 2 айлык курска барып, түрк тилин ушунчалык эркин сүйлөп калгам да. Мындай түрктөр таң калат эле кээдечи, сен Түркияда жашагансыңбы депчи. Жок дейт элем, мен 2 айлык курска баргам десем ишенишпейт эле. Анткени ошо түрк тилин үйрөтүү боюнча алар ушунчалык бир жакшы методикалар менен, ыкмалар менен китептерди жазып, аны сабак өткөн мугалимдер ошончолук бир баягы берилүү менен өткөндүктөн алар бизге жакшы сиңген да. Анан мына бүгүн англис тилди үйрөнүп атам, Талант байке билет, Duolingo деген тиркеме менен 311 күндөн бери ошонун үстүндө аракет кылам. 300 күндүн тегерегине келгенде өзүмдөгү англис тилинин жылышын кадимкидей байкадым да. Демек, ал приложение ошол тилди үйрөтүү боюнча бир жакшы бир методиканы иштеп чыгып алган деген сөз да. Бизден эмнеге ошондой чыкпасын? Чыгарсак болот. Ошол кечиресиздер, мындай катуураак үнүмдү чыгарып айттым, анткени жеткиликтүү болсун деген. Күйүп аткандагы кербес. Аны муну күнөөлөштүн, аны муну талашып тартыштын эч кандай зарылчылыгы жок. Анан түрк тилдүү контенттерден пайдаланып кыргызча сүйлөп аткандарга дагы эскертип айта кетким келет. Ачыктап коеюн деген сөз бул түркчө сөз, ачыктоо деген, ачыкламак деген. Кыргызча бул түшүндүрүп коеюн болот, түшүндүрө кетейин болот. Себеби могу түркчө колдонуп аткан видеолордон дагы кыргызча көрүп атканда ошону байкап калабыз да. Муну ачыктай кетсек деп. Бул аябай сиңип баратат бизге, бирок катачылык болуп эсептелет. Түшүндүрүп коеюн болот негизи.
ачыкламак туура болбойт. Рахмат барыңыздарга. Турат агайдын методикасы боюнча айтып өткүм келип атат. Мен дагы студент кезде түрк курсуна катышкам, мен дагы 2 айлык курска. Алардын ошо баса белгилеп айтып кете турган жери, курсту өтүп атканда орустар болобу, катышып аткандар кыргыздар болобу, бир гана түрк тилинде сүйлөшөт да. Ошол себептен алардын курсу натыйжалуу, жыйынтыгы жакшы болуп болуш керек деп ойлоп жатам да. Анткени түшүнбөй калган сөздөрдү дагы алар кыргызча же орусча которуп айтып беришпейт. Мимикалар менен, жесттер менен же болбосо доскага сүрөтүн чийип көрсөтө калып, ушундай бир ыкмалар менен өтө жыйынтыгы жакшы бир курстарды өтүшөт да. Ошол жагы менен алар айырмаланат деп ойлоп жатам да. Бизде дагы эгерде курстар ошондой жалаң кыргыз тилинде болуп, ошого кызыктар адамдар болгон болсо, албетте биздин дагы кыргыз тилинде курстардын натыйжасы жакшы болмок. Ya burada herkes Türkçe biliyormuş. Türkçe devam edelim o zaman. Çok Talat Bey, Kırgızca. Аябай жакшы дискуссия, катуу дискуссия болуп атат. Негизинен эле ошол ушундай дискуссиялар болуп турганда жакшы. Бул дагы болсо өзүбүздүн өнүгүүбүзгө пайда келтирет болуш керек деп ойлойм. Анан бирок ошо менен да бирге таймингди дагы эске алалы. 1,5 саат сүйлөштүк. Балким дагы башка суроолор жок болсо акырындап аяктасак болот окшойт. Кандай дейсиңер коноктор? Силердин да убактыңарды албай эле. Азамат мырза, мен силердин ишиңер менен мындай дагы жакын тааныша элекмин. Ошон үчүн бир сунушум бар. Сиз жана айтып атпайсызбы? Ушу бул жаатта жасалган долбоорлорду бир чогултуп бир тизме катары жасасакпы депчи. Ошол нерсени сөзсүз жасаш керек. Себеби дегенде мисалы мен азыр бул биздин демилгебиз боюнча маалыматты таратып атам. Бирок ошол долбоор эгерде ийгиликтүү болсо, анда биз акчалуу кишилерге да кайрылып баштайбыз да. Анан баардыгына эле биздин долбоорубуз жакпашы мүмкүн. Анан алардын ойлорунда дагы башка нерселер болушу мүмкүн да. Мына момундай жасалса, анда биз силерге ошо колдомокпуз деген эгерде сөздөр болсо, ошондо дароо эле сиздин долбооруңуз болобу, башка бирөөнүн долбоору болобу, ошо башка багыттарда дагы ошондагы сунуштап силерди тааныштырып койгонго да мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн да. Бизге айырмасы эмне, тилибиз кандай өнүгөнүчү, бул жоопкерчиликти өзүбүзгө алган өтө оор нерсе да. Ошон үчүн ошо долбоорлордун тизмесин жасап, ошонун дагы башка кишилер дагы билип, ошол багытта балким ойлонуп, жаңы сунуштарды, жаңы чечимдерди сунуштап, кийин ошо колдогусу келгендерге дагы ошол нерсени сунуштап, балким дагы батыраак чечилип кетиши мүмкүн дейм да. Ошол бүттү. Ооба, чоң рахмат. Ооба, жана башында сүйлөшүлгөндөй, бүгүнкү жолу ушунун натыйжасында Telegram группа ачылат, ачык Тил Ордо деген. Анан ошол жака сиздерди кошобуз. Ошол жактан дагы жаңылыктарды менен бөлүшүп турабыз. Эмне иштерди кылып атабыз. Албетте сиздер да өзүңүздөрдүн жаңылыктарыңызды бөлүшүп турсаңыз болот. Анткени көп айтылган ойлор негизи көп башка адамдарда да ушундай ойлор. Анан ошолордун арасында көбү да уже жаза баштаган да. Аларда да акырындык менен кошуп, ошол бир-бирибиз менен иштеп баштайбыз. Анан албетте бир чоңураак, күчтүүрөөк болгондон кийин мамлекет менен да биргелешип, жанагы көптөгөн суроолор кайра эле мамлекетке такалып атпай, бул мамлекет чечиш керек деп. Анан мамлекет дегенде да контролдоп турган да бир 4-чү колонна керек деген сыяктуу болуп, мамлекетте да айтып, ушундай көйгөйлөр бар экен, биз ушундай изилдөөлөр жасадык деп кыймылдап бир иштеп небетпесек, калып кете берет экен. Или башка бирөөлөр жасап атат, анан биз ойлоп атабыз да калып кете берет деп. На самом деле башкалар деле көп нерсени жасап атышат, балким биз аларды билбейбиз. Анан ошолорго да чыгып көрсөк, көп иштер эле жасалып атат. Баары эле аракет кылып атат. Эч ким отурган жок. Ушунда көп чоң иштер жасалып атат. Азыр деле ошол кыргыз тили тренд болуп, кыргыз тили үйрөнөлүү, кыргыз тили өнүгүп, аябай жакшы өсүп кетип баратат. Ошого биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, биз дагы өнүктүрүп, идеябызды кошуп атабыз.
Анан албетте бирге иштейбиз. Абдан жакшы жолугушуу болду, жакшы кызыктуу адамдар менен тааныштык, кызыктуу суроолор болду. Кубанычтамын абдан. Чоң рахмат келгениңизге. Жана Нурет мырза айтып кетти, методика жок болуп атат ушу балдарды үйрөткөнгө депчи. Жаңы методикасын иштеп чыккан кээ бир мугалимдер бар. Булар Замира Бекташева, немеден YouTube'дан карасаңар болот. Ал баягы Сокулуктун мугалими, Замира Муратова деген Оксфорд International'да мугалим болуп, өзүнүн методикасы бар экен. Ошогон дагы бир нече мугалимдер бар экен мамлекет боюнча. Алар менен мен сүйлөштүм. Кааласаңар, мага кайрылган, мен телефондорун берем, сүйлөшүп көрөсүңөр, же болбосо өзүңөр деле YouTube'дан таап аласыңар. Чоң рахмат чакырганыңар үчүн. Өтө кубанычта болдум сиздер менен майк курганга. Рахмат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Талант мырза, Нуриет мырза чакыруубузду кабыл алып, катышып, биздин жолугушубузга өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен, кеңештерди сиздер менен бөлүшүп кеттиңиздер. Сиздерге Тил-Ордо долбоорунун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бардык катышуучулардын бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Албетте бул биздин акыркы жолугушуу эмес, дагы темаларды сүйлөшүп жолугуп турабыз. Анан Телеграмга киргиле. Телеграмда болсо ошол Нургүл айым жиберип коет сиздерге. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, жакшылык. Телеграмды Талант мырзага кантип жөнөтсөм болот? Менде номерлер жок. Талант мырзага мен жөнөтүп коем. Жөнөтүп койсо? Макул ага анда. Жыйынтыктай берели анда, ошо менен. Барыңыздарга ийгилик. Барыңыздарга рахмат. Ушу менен биздин жолугушуу аяктайт. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз менен отуруп, идеялар жөнүндө сүйлөшкөнүңүздөр үчүн. Албетте Талант мырза, Нурсейит мырза жазып аткан иштерди лайк басып колдоп койгула. Албетте дагы көптөгөн иштеп, көптөгөн кызыктуу иштердин алдында иштейбиз. Сак саламатта калыңыздар.